Саламатсыздарбы кадырлуу бизди көрүп жаткан биздин көрман көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан 8-каналдын Курама аталган телебирүүсү эфирде. Келиңиздер, анда эмесе бүгүнкү биздин конокту сиздер менен тааныштырып өтсөм. Эстрада ырчысы, бой десе бой, үн десе үн. Биздин мыкты жигиттерибиздин бири MC группасынын солисти Самат Исаев. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Кандайсыз? Ден соолугуңуз, иштериңиз? Жакшы. Мына сиз менен дагы чакырылган жерде дейт, көрүшүп, жолугушуп отурганыбызга кубанычтабыз. Келиңиз, анда биз сизге ийгилик, чыгармачылык ийгиликтерди, бардык жакшы нерселерди каалоо менен бирге бүгүнкү Курама көрсөтүүбүздүн ачык деп жарыялаган соң сиздин өзүңүздөн баштагым келип турат. Негизи эле бизге келатып азыр эфирге эмне жөнүндө ойлонуп келдиңиз? Эң биринчиден жакшы күн, маанай жакшы болду, эфир жакшы өтсүн деп эң биринчи ошо ойго ошондой ойлор келет экен. Ошо жакшы күн өтсүн деп Өзүңүздү жакшы сезип, көңүлүңүз жакшы толук кандуу эфирге даярмын деп келип калдыңызбы? Азамат экенсиз, рахмат аныңызга. Сиздер биздин билишибизге караганда мындан канча бир жыл мурун дагы чыккансыздар. Чыкканда дагы өтө сонун мыктыларды алып чыккансыңар. Анан эмнегедир кийинчерээк көрүнбөй иштебей койдуңуздар окшойт, да? Азыр кайра ошол ырларды жаңылоонун үстү менен иштеп, жакшыларды алып чыгып, тематикасы сиздердики жакшы десем жаңылышпайм. Өзгөчө бир мааниси бар. Адам элибизге дагы жакшы жагат, көрүп жүрөм концерттерде, кечелерде, ошо силердин чыгарган ырларды, аткарууңардагы ырларды көрүп жүрөбүз. Анан деги эле чыгарма тандаганда сиз чыгарманын эмнесине басым жасайсыз? Сөзүнө, обонунабы? Эң биринчиден ошо сөзүнө көңүл бурабыз, андан кийин обонуна. Эгер көңүлгө жакса, эми ар бир ырчы эле ошондой болуш керек. Көңүлүнө жакса, анан жазап алып чыгат болуш керек. Биз деле ошондой. Обонуна, сөзүнө көңүл бурабыз. Андан кийин анан аранжировкасына биздин дос балабыз бар, Кадыркулов Жылдызбек деген. Аябай жакшы ырларды жаратат. Көбүнчө ошол киши менен иштешебиз. Жылдызбек Кадыркуловдун ырларын ырдап жүрөсүздөр, э? Силердин ырларыңардын ичинде Арно деген ыр бар. Негизи кимге кандай билбейм, бирок көбүнө жагат. Анын ичинде мага дагы абдан жагат десем болот. Арно ырынын жаралыш себептери эмне болуп ушул ырды ырдап койгансыздар? Эмне үчүн бул ыр аталат Арно деп? Арно деп ошо сөздөрүнөн эле билсе болот. Бир адамды издеп, жакшы көрүп, сөздөрү өзү эле айтып турат ошону. Анан бул автору сөздөрдүн Абдрахманова Ширин деген кыз. Обону болсо Кадыркулов Жылдызбек этандык. Аранжировщик. Анан ошол жигит бизге бүт аранжировкасын жасап берип 2006-2007 жылдары ырдалып чыккан бул ыр. Аябай жакшы чыккан, элдин жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган, э? Аябай элдер жакшы кабыл алып. Ошондо сөзүн ким дедиңиз жазган? Абдрахманова Ширин. Абдрахманова Ширин айымга таандык экен. Обону, аранжировкасы, музыкасы Жылдызбек Кадыркулов таандык. Ошондо бул ырды сиздерге ырда деп өздөрү сунуш кылганбы? Же сиз кимдир бирөөнү жакшы көрүп калып, ушундай ыр ырдасам деп коюңуздар беле? Сиз түпкүрдөгү маанисин айтып жатасыз. Ошонусу бизге кызык, көрөрмандарга да кызык болуп турган чара. Ал кезде бирөөнү деле жакшы көрүп, ошого арнап ырдап чыгайын деген деле ой жок болчу. Бирок бул жүрөктөн ырдалган ыр да. Ырдын өзүн аябай жакшы көрүп калганбыз. Анан элдин
жүрөгүнө ушу Табитине ылайык, табитине ылайык элге жакшылап жеткирели деген ой менен чыгарганбыз. Бул ырды деген биз Жылдызбек экөөбүз Мурат Алы Күрөнкөй уулунда, Мурат Алы Күрөнкөй училищасында чогуу окугансыз. чогуу окуп жүргөндө ошондо эле ойноп берчү эле. Ошондо окуп жүрүп жактырып, анан кийин ушуларды жазап бер, ырдап чыгалы деп андан кийин дагы көп ырларды берди. Буюрса ошо. Демек, бул сиздин менен иштешкен жигиттин жүрөгүндө, түпкүрүндө болгон оңондо сиздер кийин жарыкка алып чыгып, жан берип, эл астына тартуулап чыккан экенсиздер. Эң сонун, жакшы экен. Дагы кандай ырларды жаздырсам деп тилек кылып оюңузда, планыңыз астында болгон. Деги эле сиздерди ушу көп MC группасы деп билишет негизи. Анан буюрса, Кудайым буюрса дейлик, жакшы чыгармаларды силерден күткөндөр көп. Мен да ишенем силерде бир сонун, мыкты, өзгөчөлөнгөн чыгарма жараларына. Ошол кандай тематикада жаздырсак деп жүрөсүз? Биздин направлениябыз эми көбүнчө поп, анан көбүнчө басым биздики жайырларга, жайыраак мындай уккулуктуу кылып, качествосын дагы жакшы кылып, аранжировканы, голосду дагы көбүнчө ошондой басым кылабыз. Анан өтө бат эмес, ошо элге жакшы жетип берсе экен деген ниет кылабыз. Эл жакшы кабыл алса экен дейбиз. Анан жаңы жакшы звуктар менен жазатсак дейбиз. Жакшы, негизи эле сиздин дейлик, мисалы, ырдоо стилиңизде, үнүңүздө болобу, вокалдык жакта болобу, күчтүү. Эмне дегенде, сиз мурун кафеде иштептирсиз. Кафеде иштеген дегенде эле уже бар түшүнөт, жандуу үн менен күнүгө үндө тренировка болот. Болгондо да силер 10 жыл иштептирсиңер. Эч кандай азыркы, например, ырчылар ыржастырада барат, же болбосо үндү коюш үчүн вокалга барышат. Антпей эле сиздин үнүңүз уже коюлуп, рэп десе рэп, кайсы бир жеринен кандай ырдап алып кетиш керек, аны сиз билет экенсиз. Анан не дегенде, өзүңүздөн, ошо өзүңүздүн азыркы үнүңүз менен кандай ырды элестетет элеңиз? Сиздин оюңузду түшүндүк, сиз азыр жаңы ыр жаздырам дегенде, өзгөчө бир башкача стилдеги ырды каалап жүргөн убагыңыз да. Бул да Кудай буйрса элибизге чыгып калат деген ойдомун. Бирок ошол эле убакта кандай бир стилдеги, кандай болсо деп, современном стиле деп коет, или орто жаштагы муундарыңызга ылайыктуу, же совсем молодежный жаштарга ылайыктуу. Ошонун кайсы жерин бир илип алып, бир сонун чыгарма жараткыңыз келип жүрөт? Эң биринчиден ушу кафеде иштегеним, эми жаңы баштап аткан ырчыларга мен ушундай бир совет берет элем. Эң негизги жакшы сабак бул үнгө деген. Бул вокалга барып, ошол вокалдан сабак алган жакшы да. Атайын жана адамдар болот го, үн койгон. Ошол адамдарга барганы жакшы. Анан бул кафеде ырдай берген бир чети жакшы, анан бир чети колдон келсе антип үндү кыйнап, кээде болот, мисалы үнүңө туура болгондор болот, кээде туура келбей калган ырларды ырдап каласың. Ошентип атып үндү бузуп алса болот. Анан экинчиден колдон келсе көбүнчө бардык жагынан молодежный дагы, азыркы жашоонун кишилерге дагы уктулуктуу кылып ошондой ырларды жаратсак дейбиз. Анан көбүнчө бардыгына эле жаккыбыз келет. Ошон үчүн ар кандай тараптагы ырларды жаратабыз. Анан өзүбүз болсо, мисалы, молодежный жагат да, молодежный стилде.
регги деген, рэп, мисалы ошондой ырлардан ырдасакпы дейбиз. Анан Кудайым буйрса ошо ар кандай ырларды жакшылап жазатып. Мына Асмат мырза, сиз да өзүңүзгө жакшы бир кичинекей суроо даярдап кеттиңиз. Өзүңүздүн сөзүңүздөн алалык. Башка тилдеги ырларды көп ырдайсыз. Аны каяктан дегенде биз сайт интернеттерден көп көрүп жүрөбүз да. Актай Исабаевдин ырлары болобу, же зарубежный ырлары болобу, орустардын ырлары болобу, российский ырлар деп коет. Аябагандай жакшы ырдайсыз. Оюңузда барбы деги эле башка тилде ыр жаздырып, клип тартырбай эле коелук, жөн гана үндү жаздырып, жакшы бир ырды өзгөчө бир стилде ырдап сиз алып кете аласыз. Аныңыз анык, аны билебиз. Эми ошол эле жакта, ошол мен айткандай эле башка бир тилде ырдап туруп, жалаң гана сайттар менен сүрөтүңүздү коюп туруп, же өзүңүз ырдап атканды тарттырып туруп коюу. Кандай дейсиз? Ушундай ойго келди беле? Кыргызча ырларыңыз бар. Эми сизди ошо орусча, башка тилде көргүңүз келип жүрөт. Ооба, буйрса, эгер ошол ыр деген элге жагып, эл кабыл алса эмнеге жазбайбыз? Жаздырабыз, көп чыгарабыз андай стилде дагы. Анан мен ошо көбүнчө Европанын ырларын жакшы көрөм. Көп эле ырчылардын стилдери жагат. Колдон келсе мен дагы ошондой ырларды жаздырып, чет тилинде мен деле ырдап чыккым келет. Только өзүңүзгө жаккан гана нерсени кылат экенсиз, көңүлүңүзгө жакпаса, ал нерсеге даже киришпейсиз деген сыяктуу. Жок, бир гана өзүм көңүлүм эмес, элди деле ойлойбуз, элге жагып, эл кабыл алса деп. Бирок бир нерсени айтып коеюн, бул биз ырларды чыгарганда мындай бизнес катары кабыл албайбыз да аны. Ошо элге жакшы чыгып берсин, эл кабыл алсын деп көбүнчө ошо элди ойлойбуз да. Жакшы экен. Анан дагы бир жакшы бир суроо келип турат. Чыгармачылыктан кичине алыстайлык. Жеке аң сезим, ойлорубузга сүйүү деген сыяктуу нерселерге келсек, ар бир коногубузда бул суроо берилет. Негизи эле Самат мырза, сиз бул жашоодо, эми бул жалган жашоо деп коет, жалган жашообузда адам баласы болгондо баарын көтөрөбүз, эл катары жашап өтөбүз, биздин парзыбыз дейт экен. Анан ушул жашоодо сүйүү барбы? Сүйүү бар болсо кандай ал? Сүйүүгө негизи эле ишенесизби? Сүйүү деген кандай? Мисалы мына апага, ата энеге болгон сүйүү, жериңе болгон сүйүү, туулган жериңе болгон сүйүү, өзүңдүн жарыңа болгон сүйүү. Ооба, сүйүүгө ишенем. Сүйүү бар. Сүйүү болгон үчүн биз барбыз. Жакшы. Дагы мырзаларга, негизи бизге конокко келген мырзаларга көбүнчө берем бул суроону. Сизге да берип өтпөсөм болбойт. Алтындай болгон апаңызга күнүнө канча жолу чаласыз? Деги эле ден соолугун сурап чалып турасызбы? Ооба. Бир күндө эми колум бош болуп калса 2 жолу чалам. Колуңуз бошобой калса? Жумушум көп болуп иштеп калсам 1 жолу сөзсүз чалам. Сөзсүз чалып, эртең менен же кечинде сурап турасыз, ден соолугун, ал-акыбалын сурап турасыз. Апаңыз кайсы жерде жашайт? Азыркы тарапта көлдө, суктап калганда биз менен. Азыркы кезде көлдө, жайкысын, кышкысын өзүңүздүн жаныңызда. Демек жакшы уул экенсиз, апаңызды жакшылап карап, эне деген ыйык деп коет. Рахмат. Жакшы экен. Апаңыздын өмүрү узун болсун. Рахмат. Дагы да болсо, кайра чыгармалар жака кеттик. Дагы бир ырыңыз бар. Атын жаштыгым. Жаштыгымды бирки чогуу ырдаган жигит экөөңүздөр, Марлен экөөңүздөр ырдагансыздар. Аябагандай жакшы чыгарма экен, мааниси терең. Ошол жаштык ырды жаздырганда негизи эле
эмнени элестетип ушулар кандай чыгат деп кандай ой менен жаздыргансыздар? Эмне үчүн ушу жаштыгым деген ырды тандап алгансыздар? Айтайын дегеним, өзүңүздөр жаш туруп жаштыгым деген ырды тандапсыздар. Туура. Бизге да ушундай суроону көп беришет. Негизи жаштыгым деп сөзүңүз каралжы. Кичине өзүнүн жаштыгында өтүп бараткан адамдар көбүнчө ырдаганын байкайбыз, а силер жап-жаш жигиттерсиңер. Туура. Биз деле ошо мына тойго барганда, көбүнчө тойдон да айтышат, ушу ырды туура эмес, тандап алып турсуңар, өзүңөр жаш болуп эмне мындай ырды тандап алдыңар депчи. Эрте деп, Бул негизи мындай балалыгым деген сыяктуу ыр болмок да. Анан просто сөздөрү өзгөрүлүп кеткен да. Анан ыр дагы аябай жакшы жазылып калды, ошондон улам анан сөздөрүн да өзгөрткүбүз келбей. А так бул балалык жөнүндө болчу да. Ыр кимге таандык? Бул ырдын автору Кадыркулов Жылдызбек. Сөзү дагы, обону дагы ошол балага таандык да. Жылдызбек досуңуз болобу? Демек, Жылдызбектин ырлары MC группасынан баягы дайыма жаңырып турган убак экен, Дагы башка музыканттар менен иштешейин деп оюңуз барбы? Азырынча мына жанагы дос балам ак өргөлүү болгон турат, буюрса ошо жумуштары болуп, эми өзү колум менен салсамбы деп ак өргөсүн өзүм тургузсамбы деп, ошон үчүн убактылуу токтотуп койдук. Мен дагы токтотуп койбой өзүм эле алып кете берейин деп атам. Кийин эми кайра может чогуу ырдап калабыз. Ооба, чыгармачылыкта токтоонун өзү негизи болбойт деп коет го. Көңүлүңүздө, жүрөгүңүздө толкуп чыккан өлөрүңүз деп турса, кантип токтосоз деген. Жакшы экен. Ал эми сиздерде продюсер деген жок? Жок. Өзүңүздөр иштейсиздер, Алдыдагы пландарыңыз? Негизи эле чыгармачылыкта же өзүңүзгө жаккан нерселерди эмнени кылайын деп кыла албай жүрөсүз? Эмнеге бир эркиңиз, күчүңүз жетпей атат деп өзүңүз эсептейсиз? Эмнени каалайт элеңиз? Мен негизи бирдемени каалап, бирдемени салмасам негизи мындай калып кала бербейм да. Жетесиз. Ошого жетмейинче мындай жаным тынбайт. Жай ала албайм. Анан алдыңкы пландардан ушу жакшы ырларды жаратып, буюрса, жакшы ырларды чыгарып, аларга клип тартырсак, ушу жакшы бир стиль менен чыксак деген ой. Сизди көргөндө эмнегедир кыргызча ырларды ырдайт бул жигит деп сразу көргөн киши билбейт да. Мен өзүм жөнүндө айтсам, мисалы, мен, например, ойлогом рэпер какой-то или бир мындай башка тилде ырдаган, бир өзгөчө бир стили бар, башкача жигит экен деп ойлоп койгом. Бизде рэперлаган жигиттер дагы баягы сизге түспөлдөш дегендей башкача жүрүшөт, өздөрү дагы. Анан тембр голосуңуз дагы башкача. Жаныңыздагы жигиттен айырмаланып, сиздин голосто башкача бир жагымдуу бир тембр голос деп коет, ошол нерсе бар. Үнүңүздү азыркыга чейин карап бапестеп багасызбы, же ошо кафеде иштеген бойдон калып калганбы? Тилекке каршы ошо үнүмдү аябай бапестеп карабайм. Үйдөн эми кечке маал жумуштан иштеп бүткөндөн кийин кыңкылдап ырдап калам. Атакында аябай карабайм. Анан негизи мен голосумду ушу окуп жүргөндө бас голос дешкен да. Мага такыр эле эстрадныйга жолобо деп айтышкан. Сен деген классический ырдашың керек, классика жакка көп басым кыл деген да. Мага көбүнчө эстрада жагат. Негизи өзүңүзгө. Ошондон бери эле мына эстрада менен эле келатам. Классика көп. Гитара менен ырдайсыз да? Гитара ырдабайм, бирок ошо үнүңүзгө көңүлүм бар да, үйрөнүп койгонго. Ойду айткым келип турат да. Ырдасаңыз ырдап коесуз,
ооба. Желание болсо ырдап коем дегендей, жакшы экен. Анан дагы бир секреттерди ачалык, сиз жөнүндө маалыматтарды окуп, интернет сайттардан көрүп билип жүрөбүз. Анан дагы да болсо, сизди таанып билгендер, көргөндөр айтат, колунан көрү төгүлгөн мыкты жигит экен. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Сиздин ошол өнөрүңүз жөнүндө жалпы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүзгө, өзүңүздүн оозуңуздан угайын деп жаткан көрүүчүлөргө айтып берсеңиз. Мен түшүнүп атам эмне жөнүндө айтып атканыңарды. Өзүмдүн бир чакан цехим бар азыр, тактайларды кайра иштетип чыгаруу. Ошол цехимен деген жанагындай напольный вешалка деп коет, обувной полкалар, кичинекей балдарга отургучтар, тамак ичкен удобствосу менен, эшик терезе, анан дагы ар кимдин мындай өзүнө Кандай заказ берсе ошол боюнча жасайт экенсиз, интернеттен кээ бири ошо жиберип калат, ошону деп ошондойлорду жазат. Сиздин бир ошо Инстаграмда баракчаңызда бир сонун видеоңузду көрүп мага аябагандай жакты. Кичинекей баланын наристенде отургуч экен. Анан отурат экен бала. Жаткызса бешик сыяктуу болуп калат экен. Кайра тургузса жана ат мингени оюнчук болуп калат экен. А когда отурганда ал тамак жеген столу менен стул болуп калат. Трансформер деп коет. Сиз өзүңүздүн фантазияңыз менен жасадыңызбы? Ошону кандай болуп жасап калдыңыз? Жок, ал менин деле фантазиям эмес, эми азыр өнүккөн заман болуп атпайбы? Интернеттен көрүп калып эле ошону мен жактырып калгам. Анан мен ошо бизден Кыргызстан дебейин, эми Бишкек шаарынан эч жерден көргөн эмесмин ошону. Андай жок болчу. Жок болчу. Азыр деле жок. Анан ошо оюма келди, ошону жасап чыксам кандай болот экен деп. Негизи ошол түрткү болду да мага цех ачканга. Мен негизи аны мындай эле жасап көрөйүнчү деп жасагам. Анан дос баламдын баласына бергем бирөөнү. Белек кылып. Ошондон улам эле анан башталып кетти да, Кеттиңиз. анан цех кылып ачып ушу тактай менен иштеп көрөйүнчү деп эле ошону менен башталып кетти. Азыркы убакта түшүп атабы заказдар көбүнчө ошо биз негизи ошо күзгө жакын, ушундай эмеректерди алмаштырып, же болбосо кандай бир ишканаларга деп коет. Көрүп билгендер буйрутма берип жасап аткан учурубузга. Эми бул меники деген жалгыз эле мисалы напольный вешалка же обувной полка эмес. Меники кичинекей балдарга дагы, жана үйдүн удобствосуна дагы ошондой нерселерди жасаган үчүн меники круглый год. Кээде даже жетишпей калам заказдарга. Өздөрү каалаган нерсени жасап бере бересиз. Ме. Убактыңыз болсо эле ала бересиз. Ооба. Мына ошо урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бир гана ырч эмес, колунан дагы көөрү төгүлгөн. Өзүнүн ишин жакшы, мыкты билген десек болот, Самат Исаев конукта. Анда эмесе келиңиздер, сиздер дагы өзүңүздөргө жаккан үй эмереги болобу, же болбосо ишкана, иш ордуңузга болобу, ар түрдүү нерселерди буйрутма менен жасатсаңыздар болот. Телефон номерин айта кетсем 0703 10 97 79 0703 10 97 79. Ар түрдүү үй эмеректери өзүңүзгө жаккан ыңгайлуу жана дагы таза тактайдан жасалган мебелдерди жасап бермекчи. Келиңиздер дагы да болсо уланталык мейибизди. Сиздин адамдарда баалаган сапатыңыз эмне? Баалаган сапатым калп айтпаса дейм. Көбүнчө ушундайга көңүл бурам да, мисалы жолугалы деп. Ошо жолугуга мындай кечикпей келсе, Сөзүнө турган адамды баалайт экенсиз. Көп баалайм. Мен өзүм да ошондоймун. Бир жерге жолуга турган болсом, эрте барып алам. Тазалык. Ошо. Ал эми аял затында баалаган сапатыңыз. Аял зат баары эле ошону баалайт болуш керек, мисалы тазалыкты, назик болушун. Жакшы экен.
Мына ошентип, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто эстрада ырчысы MC группасынын солисти Самат Исаев болду. Самат мырза, биздин бүгүнкү чакырыуубузду кабыл алып, алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге биздин Сегинчи каналынын атынан, жалпы жамаатыбыздын атынан сизге терең ыраазычылыкты билдиребиз. Эми сизге эл жериңизге кайрылууңуз кабыл тилейбиз. Эркин микрофон. Чоң рахмат. Силердин да ушу чакырганыңыздарга чоң рахмат. Силердин ушул жамаатыңар жакшы көп ийгиликтерге жетсин, эфириңер тунук болсун, көрөрмандарыңар көп болсун. Анан ушул кыргыз элинде жеринде тынччылык болсун. Ушу бата кылып атканда да көп суранам. Ар бир момун мусулман киши ден соолукта болсун, эч ким эч качан оорубасын. Жараткан Алла өзү шыпа берсин ооругандарга. Дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, согуш эч качан болбосун. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, байлык каалайм, бактылуулук каалайм. Ошо анан ата-энелерибиз аман болсун, эч качан оорубасын. Менин да мына жалгыз апам бар. Ден соолукта болсун, эч качан оорубасын. Айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин, жакшы каалоо тилектериңиз менен баардык элдерибизге кайрылууңуз дагы сонун мыкты болду десем жаңылышпайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип биздин курама телеберүүбүз дагы өз соңуна келип жетти. Бүгүн бизде мейманда Самат Исаев ырчы жигитибиз болду. Сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан эмки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.